O aytқан дегендерин 90% адамға таасир беріп, мейесіне кірчүдө. Көптөгөн кемчиликтерибизди ачык айтмакта. Өзүнүн ажыларды, аалымдарды ээрчитип алып менин үйүмө келчүдө. Bir күн менин үйүмдө оз ачат элек. Bir күн менин үйүмдө тарап окуйт элек. Мына же болбосо башка жерде отуруп калса, чубага жөнүнө сөз кетсе эле, мен уже кыжалат боло берем да. Шашпай отуруп алып чайды ичет эле. Көп нерсени сүйлөп берет. Ошол ажыкем менен мен акыркы 10 жылдан ашып калды эле. Ар бир орозо маалында, орозо туткан маалыбызда ажыке анан ошол жерде тарап окугандан кийин ажыкем эле ошентип биз өткүзчү элек. Ар орозо башталганда же мен ажыкеге чалат элем, же ажыке мага чалат эле. Кайсы күнү, качан эме кылабыз. Анан кийин мен бир негедир ушул өзүм алаксып отуруп чалбай калып турмун да. Чалбай калсам орозонун бир 5-10-уна жетип калды окшойт. Анан кийин тойгонбай ажы чалып калды. Ошо ажыкем кыжалат болуп атат. Эмнеге камчыке быйыл бизди чакырбайт бекен? Эмнеге бизди бүгүн быйыл бизге унчукпай койдуго? Барбайт бекенбиз деп кыжалат болуп атат депчи. То есть ажыкем дагы ушу менин үйүмө келгенге, мени менен ушу ооз ачканга bir күнгө аракет кылчу эле да. Ушу ар жылы мен эң негизги ушул кишинин мага жоктугу ушул орозо маалында азыр эми ажыкемсиз ачып калдык. Анда мына жанагы шаардын казысы чогуу өтүп кетпедиби жанагы? Бүт алымдар чогултуп келчү да. Мына азыр ажыкебиз жок, ошол алымдарыбыз жок. Уже чын айтканда мурдагыдай болуп ушундай чоң алымдар деле чогулуп келбей калды. Акыркы маалдарда эми ошо Абдышүкүр досубуз чогултуп келип жүрөт бизге алымдарды. Бирок ошондой болсо дагы чубак ажынын ордунун жоктугу мага ушу орозо маалында укмуш билинет да. Орозо маалында укмуш билинет. Ичтин атын ажыкенин атына коюу бул ушу ажыке өткөндөн кийин эле мен мындай эсимде калган чоң маселе болду. Биз мындай адам дагы биздин коомубузда, биздин кыргыз коомчулугунда, бүт эле мусулман коомчулугуна дагы кайсы маалда жаралып, кайсы маалда ошо адамзатка бизге окшогон мусулмандарга тарбиясын берет деген маселе туруп калды да. Бул маселе азыр деле турат. Чубак ажы болгондо азыр мына биз Кудайга шүгүр ушул чубак ажы өткөндөн кийин 3 айдан кийин биз келип калдык ушул бийликкечи. 3 айдан кийин келип калдык. Эгер чубак ажы болгондо ал деген биздин көп кемчилигибизди коомго ачык айтмак. Көп кемчилигибизди түздөмөк, оңдомок. Көп нерсени жашыруун келип айтып, муну мындай оңдогула, муну мындай түздөгүлө деп айтып турмак да. Биз аны укмакпыз. Да. Ошол ажыкем жок. Чын айтканда мен кээде биз туура эмес иш кылып атканда өзүбүз деле сезип калабыз. Туура эмес иш кылганыбызды же болбосо туура иш кылсак дагы ошонубузду даңазалап бирөөгө жеткизе албай атканын сезип калабыз да. Аны эми журналисттер биздин урматтуу журналисттерибизге эч кандай бир мындай претензия болбойт. Бирок ошол эле мезгилде биздин жетишкендигибизди даңазалап айтканга дагы чубак ажы керек эле да. Бүгүнкү күндөчү. Биздин кемчилигибизди оңдогонго дагы чубак ажы керек эле да. Мени ушул өкүндүрөт. Ал эми чубак ажынын атын даңазалап мечиттерге коюп, бир чоң бир мекеме ишканаларга коюп, көчөлөргө коюп, чоң район шаарларга коюш дагы бул келечектин иши. Буюрса биз муну дагы аткарабыз, көбөйтөбүз. Ал эми ошол чубак ажы өткөндөн кийин чубак ажы атындагы биринчи мечитти мен өз колум менен куруп, анан аалым чубак ажы мечити деп атаганыма бүгүнкү чейин сыймыктанам. Жана мен ойлойм, бул нерсе түбөлүккө калып кетет. Чын айтканда ажыкенин сапаттарын өзүңө үлгү кылып алыш кыйын.
Her bir adamga özünün sapаттары берилет. Тем более чубак ажынын сапаттарын мен чубак ажыдай болом, чубак ажыдай кылып ушинтип сүйлөйм, ушинтип акыл айтам, чубак ажыдай болуп ушинтип бир коомго таасир этем деп айтыш, бул деп же аракет кылыш, бул туура эмес деп эсептейм да. Себеби чубак ажыдай болуш кыйын. Мүмкүн эмес. Чубак ажыдай болуш мүмкүн эмес. Себеби бул кишинин өзүнүн ушул те уругунан, тукумунан берилген туаса таланты болгон. Туаса билимге болгон таланты, туаса өнөргө болгон таланты, туаса ошол өзүнүн адамгерчилик, жөнөкөйлүк таланттарын бардыгы бул кишинин тамырынан берилип келген да. Ошондуктан мен ушу чубак ажыдай болом деп чын айтканда аракет да кылган эмесмин. Аракет кылсам да боло алмак эмесмин да. Боло алмак эмесмин. Бул киши биздин ааламыбызга, кыргыз ааламына, айрыкча кыргыз мусулман ааламына бир жаралган бир кайталангыс инсан болуп калды да. Биз баарыбыз кайталангыс адамдарбыз. Бирок бул кишидей болуп кайталангыс мындай так калтырып кетиш мүмкүн эмес. Ошондуктан чубак ажынын кайсы сапаттарын баалайбыз дегенде мен бул сапаты жакшы эле, бунусу мындай эле деп айта албаймын. Бир гана айтканым бул кайталангыс талант болгон. Чубак ажыгенин өткөн сабактарын, өткөн айткан ойлорун, тилектерин, берген маалыматтарын мен ачык айтайын, мен аракет кылдым. Көргөнгө, караганга, ажыкени эстегенге аракет кылдым да. Бирок мен ошол аракетим өзүнүн өтөөсүнө чыкпады. Эмнеге? Себеби чубак ажы жөнүндө сөз болсо эле мен мындай жашай берем, өзүм токтото албайм. Бул телевизордо эле эмес, башка жерде отуруп калсак деле баягы достордун арасында өзүмчүлүк кыжалат болуп, ушундай оор болот да. Ошондуктан чубак ажынын айтып кеткен насааттарын жана башкаларын мен кайталап көрө албай атам. Көрсөм дагы, көргөнгө келсем дагы мен аны көрө албай атам да. 1 мүнөт көрөм, 2 мүнөт көрөм, анан кийин эле уже всё. Чубак ажынын айткандары мээме кирбей калат дагы, анын жүзүн гана көрүп калам да. То есть мен анын айткандарын ойлобостон өзү жөнүндө гана ойлоп калам да, ал жөнүндөчү. Ошондуктан бул мага көп таасирин бербей атат. Мага ачык айтылган таасирин бербей атат. Мен ойлоймун, бирок бул эмне үчүн мындай? Себеби мен ал кишини өтө өзүмө жакын көрөт элем. Жүрөгүмө жакындатып алган элем. Мен ойлоймун, чубак ажыны өзүмдүн мындай жүрөгүмө отургузуп алдым эле да. Жүрөгүмө отургузуп алдым эле. Эми кайра бул нерсе чыгып кетпейт экен да. Чыгып кетпейт экен, ошондуктан ал киши жөнүндө мен көп нерсени жакшы көрө албаймын. Бирок ошол эле мезгилде коомубузга, жаштарыбызга, келечек муунга бул кишинин айткандары мурас бойдон калыш керек да. Мурас бойдон калыш керек. Жана бул бардык нерсени айтып койгон да. Бул турмуш жөнүндө, турмуштагы адеп жөнүндө, илим, билим жөнүндө, мусулманчылыктын ар түрдүү маселелери боюнча бул киши уже айтып койгон. Бардыгын айтып койгон. Чубак ажы айтпаган, чубак ажы дебеген нерсе калган эмес. Эсиңизде болсо керек, ошол киши тирүү маалында элдин баары ушинтип айтып калган. Чубак мынтип айтты бул сөздөн. Бул маселени чубак айтыш боюнча мынтип чечиш керек. Бул маселени чубактын айтышы боюнча мынтип чечиш керек деп эл уже ошонун сөздөрүн мындай мыйзам катары кабыл ала баштаган да. Ушул нерсени биз улантышыбыз керек. Коомубуз билиш керек, угуш керек. Башка аалымдар деле сүйлөйт. Башка аалымдар деле сүйлөсө, бирок алардын сүйлөгөнүн мисалы бир 20%, 30% отурган адамга таасирин бере турган болсо, таасирин берип мээсине кире турган болсо, чубак ажынын негедир мунун ушундай бир өзүнчө бир неси бар эле, мындай касиети бар эле да. Анан эми бул ошондуктан чубак ажы жөнүндөгү материалдар силерде көп, мына Маралда көп,